Силер анда мен күнчөлүк алысмын, заманамдан калбай келет жарышкым. Алпеш деген энем менен атакем экөөңөргө өмүр бою карызмын. Асылдарым уктуруусу белгилүү адамдардын ата-энелери жөнүндө Кыргыз радиосунун толкунунда. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу угармандар, Кыргыз радиосунун толкунунда асылдарым уктуруусу. Микрофондо Миргүл Наралиева. Ата-эне, жашоодогу бирден бир жападан жалгыз, сага гана ыйгарылган ыйык адамдар. Эч кимге, эч нерсеге алмаштыргыс асылдар. Сиздер менен бул саамдагы кыргыз журтчулугуна аттын кашкасындай таанымал, ириде эл үчүн талантында, күч-аракет дараметинде арнаган, көкүрөгүндө кыргыз элим деп соккон жүрөгү бар инсандардын ата-энеси тууралуу маекти сунуш кылабыз. Бүгүнкү биздин маектешибиз Тоголок Молдо атындагы адабий сыйлыктын лауреаты, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, балдардын жан дүйнөсүн тереңден ача билген балдар жазуучусу акын Аман Карымшаков. Эмесе, маектешибиздин ата-энеси тууралуу суроолорубузду узатып, жылуу маегибизди баштайлы. Саламатсызбы? Тирүүлүктүн өзү бакыт деп коет. Мына ошол тирүүлүктү бизге тартуулаган, жараткандын себепкери биздин ата-энебиз да. Бүгүн биз сиз менен ата-эне тууралуу кеп кылган отурабыз. Сиздеги өнөр, сиздеги талант, сиздеги акыл эс, парасат, шык жөндө мүмкүн ата-энеңизден калгандыр деген суроо болот да. Себеби ушундай чыгармачыл адамдардын көбүнчө эле чыгармачылыгы, жараткан ийгиликтери жөнүндө кеп болуп, ал эми ата-эне тууралуу кеп сөз бир көмүскөдө калып калгандай сезилет да. Ошондуктан бүгүнкү маегибиз жалаң гана сиздин ата-энеңизге арналат. Мени да кызыктырып турат, сиз кандай үй бүлөдөн тарбияландыңыз, кандай эле адамдар ушундай белгилүү, таланттуу болуп чыгат. Сиз балаңызга кайтыңыздагы ата-энеңиздин жаштыгынан сөзүңүздү баштасаңыз. Эң жакшы суроо Миргүл. Ар бир адам үй бүлөдө төрөлүп өсүп, чоңоюп, ата-эненин тарбиясын алып, адам болуп калыптанат. Ар бир адамдын үй бүлөдө өсүшү бул мыйзамдуу көрүнүш. Үй бүлө жөнүндө сөз кылсак, үй бүлөнү ким түзөт? Эң биринчи ата-эне, анан бала. Ата-энесиз эч бир адам болуп калыптана албайт толук кандуу. Анткени ата-энесиз өскөн балдар кандайдыр бир өксүктүү көрүнүштөргө туш болот дагы, турмушта көп кыйынчылык көрүп, анан кийин турмуштан кейип калат. Ал эми адамдын толук кандуу адам болушуна ата-эненин жардамы, ролу абдан чоң. Мен өзүмдүн үй бүлөм жөнүндө айта турган болсом, мен 12 бир тууганмын. Бирөө бала кезинде эле кайтыш болуп кеткен экен, 11 бир тууган чоңоюп, азыр кемип калдык. 2 бир тууганым кемип калды, ата-энем өтүп кетти. Атам менен апам жөнүндө сөз кылсам, мен атам жөнүндө сөз кылгым келип атат. Атам Нурдин Карымшаков деген адам болгон, апам Кашымкан деген адам болгон. Анын атын таятабыз эркелетип Койгут деп койгон экен. Ошол бойдон Койгут болуп элге таанылып, көз өткүчө ошол ат менен жүрдү да. Апам 15-16 жашында турмушка чыккан экен. Атам бир 20-21 жаштарында үйлөнгөн экен да. 16-жылы атам өтүп кетти, 90-го чыгып, 18-жылы апам өтүп кетти, 85-ке чыгып. Бул жерде атамдын ролу, атам абдан мындай бир мыкты сапаттарга ээ болчу. Адам турмушта ар бир адамга кыргыз эли 4 өңүттөн же 4 тарабынан баа берген да. Жеке адамдык сапаты, үй бүлөдөгү орду, адистик кесипкөйлүгү жана коомго тийгизген пайдасы, коомдогу орду. Мына ушул жагынан алып карай турган болсок, атам ушул 4 өңүттөн баалоого татыктуу адам эле. Анткени ал адам катары өзүнүн мындай дене бою, үнү өктөм, микрофону жок эле бир жерде туруп алып сүйлөсөт, бир 200 метр жерге үнү болгон алып киши болчу, чоң киши болчу. Ден соолугу чың, өмүр бою эмгек менен, кара жумуш менен, ак эмгек менен жашап өттү. Бизди ошол багытта тарбиялады. Атамдын жеке адамдык сапаты, ички табияты абдан мындай бир кенен, боорукер, кичипейил, жөнөкөй, өз ордун билген, карапайым жашаган, карапайым көз караштагы элдин оюн толук түшүнө билген, ошону кайра жеткире билген керектүү жерге. Ушундай адам эле. Чынчыл, так адам болчу.
мен аны жөн эле кургак айта бербейин. Мисалы анын тактыгы кандай иш болбосо өз ордуна, өз убагында жасаган тактыгы, чынчылдыгы, калыстыгы, акыйкатты туу тутуп кармаган адам экенин анын ошол жергиликтүү элдин берген баасынан көрүүгө болот да. Аны Штирлиц деп аташчу. Мына ошонун өзү эле элдин берген баасы атамдын кандай адам экенин көрсөтүп турат деп мен сыймыктануу менен айта алам да. Атам эмгекчил адам эле. Эмгекчилдиги ушунчалык мындай бир ак эмгеги менен жашап, анан бизди дагы эмгекке тарбиялады. Мени мисалы үчүн бала кезимен эле ушул атам мал бакса мал бактык, чөп чапса чөп чаптык. 5-класстан баштап мага чөп чапканды үйрөттү. Мен кийин чоңойгондо атамдын өзү менен кеңешип туруп 8-класста 4 баланы уюштуруп чыгып классташтарым менен ар бирибиз 50 тоннадан 200 тонна чөп чаап бердик мамлекетке. Бул эмгекчилдикке үйрөткөн бир өрнөгү. Анан атамдын боорукерлиги ушунчалык эле. Мен бала кезде көбүрөөк оордум, бутум ооруч, ревматизм. Ушул кызыл жүгүрүк менен ооруганда буттарым иштебей калчу да. Анан эсимде бир больницага чейин бир 7-8 километр жерге бир жолу ооруп калып, үйдө ат жок болуп калып, ат деле болчу эле, бирок ошол учурда ат жок болуп калып, чыдабай машина жок ал мезгилде. Жонуна көтөрүп алып барды эле. Алып барып ооруканага жаткырып, кагылайын, айланайын, садаган кетейин деп төгүлүп, мээримин төгүп, мени абдан көп карады. Атамдын ушундай боорукерлик сапаты мага да өттү. Балага баладай мамиле кылып, баланын деңгээлине түшүп сүйлөшүп, чоң кишинин көз карашында үйрөтчү эле. Ошол жагы балким мен чыгармачылыкка келишиме, балдарды жакшы көрүшүмө таасир этти болуш керек. Үй бүлөдө көрдү, мына ушундай караса болот. Анан 4-чү коомдо жасаган иш. Коом үчүн жасаган иш ал карапайым эле, кызмат иштеген жок. Мурап болуп иштеди, мал бакты, бригадир болду. Эң чоң кызматы бригадирлик. Талаа бригадири болуп иштеди, бирок ошол ишти майын чыгарып, башкарма иш тапшырса же совхоздун директору башка ишенимдүү киши жок болуп калса, атамды чакырып алып тапшырса, ошону аткарып бүтмөй сайын талаада жатып болсо да жүрүп анан келчү да. Анан ушундай жоопкерчилиги элдин эсинде калган жанагы аталыштары ошол а кишинин коомдогу ордун, анын элге жасаган башка жумушчуларга карата жасаган өрнөгүн, бизге үй бүлөсүндөгү бала чакасына көрсөткөн өрнөгүн көрсөтөт да. Демек, атам коомдо пайдалуу адам болду. Атамдын боорукерлиги бизди боорукер кылды, эрктүүлүгү, ишке чыдамкайлыгы, эмгекчилдиги, айтор бардык жакшы сапаттары бизге өттү. Ал тамаки чекчү эмес. Биз тамаки чеккен жокпуз. Атамдын өрнөгүн алдык. Таасири тийди. Аракка кызыкчу эмес, арак иччи эмес. Таптакыр ич эмес. Биз дагы аракка кызыккан жокпуз. Кээ бир учурда алып жүрдүк, бирок кызыккан жокпуз. Демек, атанын орду эбегейиз. Балаң үчүн тартып күндүн желесин, атакем-ай, кандай асыл немесиң. Түйшүк тартып, миң кыйналып биз үчүн, жашоо жүгүн жоңго артып келесиң. Эми апам жөнүндө. Апам өзгөчөлүгү бар эле, оозгумузду жакшы көрчү. Жакшы ырдач экен. Мен аны карындашыман уктум, анан жакшы кошок айтчу. Анан балким ошондой жактар. Анткени мен чыгармачылыгыма кандайдыр бир таасири ошол тайкелерибиз тараптан келди окшойт да. Анан өзүбүздө да бар окшойт. Анткени мен бир туугандарымда чыгармачыл адамдар 3-4. Апамдын эң негизги жоопкерчилиги үй бүлөдөгү өз балдарына күйүмдүү болду. Өз балдарына кароо болду. Биздин ар бирибиз бир жака кетип, кайра үйгө баргача чыдамсыздык менен күтүп, берер тамагын таппай калчу. Күйпөлөктөп эле ошол жүрчү эле. Анан биз көбүнчө чоң апабыздын колунда өстүк. Чоң апабыз азыркы коомдун адамы эле да. Шырдак жасачу, ала кийиз жасачу, чий токучу, ыштыгы бар эле, жана тери өңдөп, ашатып, териден тоон ар кандай нерселерди жасачу эле, жибиричи эле. Ошонун баарын биз апабыз жанында жүрүп, жардам берип жүрүп билип калдык. Чоң апам раматтылык 73-жылы өлдү, мен 10 жашымда. Элес плас билип калдым да, кишинин тарбиясын алып калдык. Ошентип мен жакшы үй бүлөдө төрөлүп өстүм деп сыймыктануу менен айта алам. Атамдын чоң үй бүлөсү канча баласы болсо, ошончо баласы бала чакалуу болду. Үйлөнүп, жайланып, турмуштан өз ордун тапты. Атам менен апамдын эң жакшы жагы ошол ар бир баласына өзүнүн колу менен там салып бербесе дагы, ошол балдар үйлөнткөн 9 эркек, 2 кыз. Ошол балдарынын үйлөнүп жайланышына кам көрүп, шарт түзүп, башында жетекчилик кылып, терегин даярдап же багыттап турду да. Бул ата-энелик милдетин, жоопкерчилигин сезген адамдын колунан келет. Ата-эненин 2 милдети бар. Ар бир ата-эне ушуну эсине алыш керек да. Биринчи милдети бала 18 жашка чыкканга чейин анын толук кандуу ден соолуктуу өсүшүнө, билим алышына, кийинип ичинип, элден кем кылбай өсүшүнө толук жоопкерчиликтүү, милдеттүү. Ар бир баласын же кызын турмушкадан ордун тапкыча
үйлөндүрүү, жайландыруу же турмушка берүү бул жазылбаган адамдын парзы. Бирок ал жерде милдети да жатат, жоопкерчилиги да жатат. Атам менен апам ушул милдеттери менен жоопкерчиликтерин толук актап кетти. Биз балдары, кыздары атабыз менен апабызга сыймыктануу менен карап, берген тарбиясы үчүн, көргөн камкордугу үчүн биз терең ыраазыбыз. Бардыгыбыз бир ойдобуз. 11 бала эмес, азыр бир баланы тарбиялаш деле кыйын болуп турган учурда, анан бала кезде эскерип берсеңиз, кантип эле барыңыздар бир калыпка түшүп эле бир мындай тентектигиңиздер жок болчу да. Ошо тентектик кылган учурларда бир жазалаган учурлары же болбосо кантип тарбиялашчу эле, кантип бир калыпка салчу эле? Туура, атамдын тарбиясы көбүрөөк болду апама карагандачы. Апам өтө мындай боорукер, жумшак киши эле, мындай көп деле. Мен атамдын тарбиясын көбүрөөк алып калдым да. Мен 5-чимин. Менден улуулары бар, кичүүлөрү бар. Атамдын тиштери 70-80ге чыккыча туп-тунук жүрдү. Биздин тишибиз да туп-тунук жүрдү, көбүбүздүкү. Атам биз ысык тамак ичип атканда, чуркап барып муздак суу ичип ийсең, дароо токтотчу, катуу айтчу. Анан атабыздан коркчубуз, сезчүбүз. Биз ошон үчүн тишибизди таза сактадык. Бул ден соолукка көргөн атамдын камкордугу бир көрүнүшү. Экинчиси, абдан жоопкерчиликтүү адам эле ишти баштаганда аягына чыгарганды талап кылчу. Анан сапаттуу өтүргөндү талап кылчу. Анан чыдап иштегенди талап кылчу. Бала кезде кимдин деги эле кемчиликсиз адам болбойт. Ошол кемчилигибизди баса көрсөтүп айтчу, бирок дайым эле айта берчү эмес. 1-2 жолу айтчу. Анан бала кезде биз каталыкты көп кетирчүбүз, бирок эмгек менен жашачубуз дайыма. Биз айылда жалаң мал чарбачылыгы менен, дыйканчылык менен иш кылчубуз да. Атам эмне иш кылса ошонун баарын бизге тапшырчу, биз жасачубуз. Улуу агам экөөбүз, Абданбек деген агам бар эле. Ушул экөөбүз, менден кийинки Калыбек деген иним бар, үчөөбүз жасачубуз да. Мен өзүмдүн айла чөйрөмдү билем, ага чейинкилерди улуулар жасап берип кеткен, бизден кийинкилер өз учурун жасады да. Мен өзүмү билем да. Ошол жасай турган ишти сөзсүз мындай ар бир нерсе өз орду менен жасоого көндүргөн. Ишти ирети менен жасоого, тыкан болууга, бейбаштык кылып кээде биз урушуп кетчүбүз бала кезде. Бирок менин тартиптүү өсүшүмө менден улуу агам бар эле, Абданбек деген. Ошол бардыгын түшүндүрүп, менден 2 жаш улуу болгон үчүн көз карашы мурдараак калыптанат да. Турмушту мага караганда жакшыраак таанып билет. Ошол түшүндүрүп, көп бейбаштыкты мен анын далдасында жасачумун. Кээде мен жасаган бейбаштыгым үчүн деле улуу да тил угуп калчу Абданбек агам. Ошондой кызыктуу жактары бар. Анан бала кезде биз өтө көп ката кетирген жокпуз. Оорлук кылган жокпуз, жаман иштерге барган жокпуз. Анткени атам мага жол берчү эмес. Мен милициядан эмес, атаман коркчумун. Бир жолу мектептен балдар токмо жеп келип калган экен, анан мугалимдер тартипке чакырганда атам айтпаңыз дечүбүз да. Анан бирок өтө эле аша чапкан, өзүм мындай чыр чыгарып эметкен жокмун, сөгүнгөн жокмун. Бейбаштыкка биздин убактыбыз жетчү эмес. Биз бошой калганда спорт менен машыкчубуз. Айылдын балдары бүт үйгө келип машыкчу эле. Спортивный бардык түрлөрү бар эле. Хоккейдин инструменттери, велосипед бар эле, бокстун перчаткалары бар эле, сетка, волейболдун сеткасы, баскетболдун шиттери биз өзүбүз ошол агам экөөбүз жасачубуз. Менден 2 жаш улуу агам ошол уюштурчу өтү. Ыр жазып баштаганыңыз мектеп кургаңызда жаздыңызбы? Алгачкы чыгармачылыгыңызды байкаган ата эне негизи балага түрткү болуш үчүн ошону мындай шыктандырып, азаматсың деген бир сөз эле ал бир чоң тоону тоңкургонго барабар да. Анан ушу биринчи сиздин чыгармачылыгыңызга ата энеңиздин шыктандыруусу, айткан сөздөрүн эстесеңиз? Атам деле апам деле менин чыгармачылыгымы билген жок. Кийин билишти. Бир туугандарымдан агам Адыл деген агам бар эле, бир жолу тамдын үстүнө чөптүн башына чыгып алып, бекинип алып ыр жазып атсам, келип кармап алды да аябай шылдыңдады. Ушинтип ыр жазчу. Канчанчы класста элеңиз? Мен бир 5-6 класста болсом керек да. Аябай ыза болдум да, анан кийин жазбай койдум. Анан бир 2 жылдан кийин кайра баштап, анан кийин ошол чыгармачылык жөнүндө. Мен өзүм жазарым деле билчү эмесмин. Кичинекей иним бар эле, мектепти өткөндөн кичинекей боксер деген алгачкы ырымды жаздым. Иштен келсең эле бокстай берчи. Ошол балдар үчүн жазган эң биринчи ырым ошо кичинекей боксер. Биринчи жазган ырымды жарыялаганым ошол Учкун деген райондук гезит бар эле, ошого бир 3-4 ырым жарыяладым. Мактап коюшту. Баары бир мындай сыймыктанып, сыймыктануу жагынан кийин мен атым кичине чыгып, а киши өзү башында эми балам эмне иш кыласың деп жүрдү. Анан кийин бирок атам бир жакшы жагы мага бардык учурда эмне кылам, качан Бишкекке келем, качан кетем, бардык учурда колдоо көрсөтчү. Анан кийин
мен чыгармачылыгым жөнүндө көп сурап жүрдү, түйшөлүп жүрдү. Мен бир начар жагым чыгармачылыгымды көкөлөтүп мактап, же болбосо мындай бир юбилей өткөрүп, же китептин бет ачарын мен бир да жолу жасаган жок. А кишилерди төрүмө отургузуп алып, ошондой сый көрсөтө алган жокмун да. Менин бир карындашым бар. Ошол апам жөнүндө бир 2 куплет ыр жазып жөнөтүптүр. Россияда жүрөт. Нурдинова Гебира. Апам жөнүндө. 12 баланын 12 кыялын солк этпей көтөрүп, баарына чыдадың. Карыган кезиңде жаныңда болуп же жардамын бере албай умсунуп турамын. Сен 11 баланын ошончо кыялын солк этпей көтөрүп баарына чыдадың. Мен болсо 4 бала багам деп талаалап кайрылып жаныңа жете албай турамын дейт. Мурдагы ата-эне менен азыркы ата-эненин же ата-эне менен баланын ортосундагы айырмачылык. Турмуштун өзгөрүп адамдарга тийгизип аткан, үй бүлөлөргө тийгизип аткан таасири. Бул карындашым жөнүндө атайын тааныштырып коеюн. Бул эч жака чыгармачылыгы жарыялана элек, чыгармалары данектей экен. Мен кичине колдоп атам, жаза бер деп буйруса үмүттөндүрүп турат. Ар бир баланын ар бир ийгилиги ата-энеге бир чоң дем, күч да. Анан сиз бир топ китептердин авторусуз. Ошолорду аларга көрсөткөндө кандай сыймыктанып, деги эле ошол сиздин чыгармачылыгыңызга алардын бир колдоосу, кийинки учурдагы берген баталары дегендей. Мен чыгармачылыгымды өзүм өткөрбөсөм дагы айрым мектептер өткөрүп жүрөт, бет ачарынчы. Анан атам менен апамдын, бир туугандарымдын менин чыгармачылыгыма карата мамилеси бир топ жылга чейин билинген жок. Анткени мен айткан жокмун. Анан өздөрү көрүп, өздөрү биле баштагандан радио, телевидениеден чыкканын, элден угуп, өздөрү мындай бир көрүп эметкенден кийин кызыга башташты. Айылда көп эле айтышат экен, ошол сыймыктанабыз андай мындай деп өзүмдү угуп калып жүрөм. Атам менен апам негизи сыймыктанчу. Бирок алардык адамдын берген баасы адамга жогорку баасы, мисалы мага берген ата-энемдин же бир туугандарымдын же достордун же элдин берген баасы мени ошончолук жоопкерчилигимди көтөрөт да. Демек жакшы баа берип атабы. Демек мен андан да жакшы чыгарма жазууга милдеттүү болуп калам. Атам менен апам көп моралдык жактан колдоо көрсөттү. Балам, жакшы иш кылып атасың, төбөң көрүнүп калды, жакшы жүр, ден соолугуңду кара деп ыраазылык сөздөрүн, баталарын берип эле жүрдү. Ата-эненин жүрөгү, ата-эненин пейили, ата-эненин колдоосу чыгармачыл адамга болобу, жөнөкөй адамга болобу баардык учурда керек. Ал жагынан кем болгон жок. Сиздер Кыргыз радиосунун толкунундагы Асылдарым уктуруусунан Тоголок Молдо атындагы адабий сыйлыктын лауреаты, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, балдар жазуучусу акын Аман Карымшаковдун ата-энеси тууралуу маегин угуп жатасыздар. Эне деген эне да баары сиз атаңызга жакынмын деп атпайсызбы? Мисалы атаңыз жөнүндө абдан жакшы айтып бердиңиз. Баары эне деген ошол үй бүлөдөгү тарбиядан тышкары чоң бир түйшүктү аркалайт да. Анан ошол энеңиздин сиздерге көрсөткөн камкордугу, бир урунттуу учурларын айтып берсеңиз. Апам бизди качан келет? Балам азыр эле келип калчудай туюлуп атат. Ак көйнөк кийип эле келип калат деп күтө берчи. Терезени карап эле күтө берет. Колунда эмнеси болсо ошону салып берет. Көп эле жолу болду. Мен мисалы үчүн үйлөнүп жайлана электе көп өзүм деле айлык тапчымын. Анан бирок баары ата-эне деген ата-эне да. Мага колумда акча болсо деле атам баланын акчасы бар бекен сура дечи окшойт да. Апам дайыма акча берчи. Кой десем болбой берчи. Коема алып ал деп болбой чөнтөгүмө салып койчу. Керегиңе тиет деп. Жалпы эле кыргыз элинин ата-энелериндей эле мүнөздөгү апамдын, атамдын мээримдүүлүгү, камкордугу менин эсимен кетпейт. Бала кезде биз жайлоодо өстүк. Жайлоодо көп жакшы нерселерди көрдүк. Кыргыз элинин бардык турмуштук образын башыбыздан өткөрдүк да. Жайлоодо өстүк, айылда чоңойдук, сүт ичтик, каймак жедик, кымыз ичтик дегендей. Муну ошол тартып азыр деле бир жылда бир маал 10 күн тоого чыгып сүт ичип, кымыз ичип келебиз. Тоого сөзсүз бир 3-4 жылда бир чыгып тоо аралап келем. Чыгармачылыкты да ошол тоого барып келип, ошол жактан таасир менен жазып жүрөм. Апам жөнүндө көп эле нерсени айтса болот. Канча балалуу болсо, эне ошончо жүрөктүү деп коет да. Демек 11 жүрөктүү, мына сиз айтып жатасыз, улам бири жогорку окуу жайга окуйт, же бири иштеп кетет, ошону күтүп отуруш, бул эне үчүн аябай чоң мээрим да. Ошончо тилек, ошончо бата, ошончо аман эсен келсе экен, аман эсен жүрсө экен дегенчи. Бул эненин тилеги деген чын эле бул адамдын өмүрүн дагы, баласынын ден соолугун сактап турганда ошо ата-эненин батасы деп билебиз да. Мен мына бул жалаң балдар адаятында жүргөн үчүн мындай чоңдор адаятына көп көңүл урбай, иштесем активдүү иштесем болот экен, бирок ушул ата-энемдин образын түзбөй койгонума өкүнүп атам азыр.
ата эне жөнүндө буга чейин деле интервьюнун ортосунда кээде сөз сүйлөп кетчүмүн, бирок жалаң ата эне жөнүндө сиз биринчи жолу чакырып атасыз да. Мен ушуну эске алам буюрса. Баягы көзү тирүүсүндө дагы ата энени бартап баалап, учурунда ошол рахматты, учурунда ошол ыраазычылыкты, учурунда жакшы көңүлүн көтөргөн сөздөрдү айтуу дагы бул тирүүлүктүн парзы да. Атаңыз 90 жашка чейин жашаптыр, апаңыз дагы. Бирок ошол учурда деле бала деген бала, ата эне деген ата эне учурунда чынында кыла албай калган өкүттүү нерсе бар да. Ар бир адамда болушу мүмкүн. Сизден сурап кетейин, ата энеңиздин көзү тирүүсүндө кыла албай калган бир өкүттүү учурлар болдубу? Абдан жакшы суроо да, бул ар бир адамды ойлонто турган суроо, чоң жоопкерчилик. Анткени биз ата эне жөнүндө канчалык кам көрсөк, биздин балдар биз жөнүндө кам көрөт. Бул абдан тарбия, чоң тарбиялык мааниси бар да. Мен ата энемдин алдында бир чоң кемчилигим, сиз айткандай өкүнүшүм бар. Колунда жүрүп баккан жок. Мен мектепти бүткөндөн эле 80-жылы бүттүм, 81-жылдан баштап эле сыртка чыгып кеттим шаарга, ошол бойдон сыртта жүрдүм. Бирок эки досум ата энесинен эрте ажырады. Керимбай, Сагынбек деген эки классташым, досум, бирөө тайкем, ошол апамдын инилери. Ошолордун ата энесинен эрте ажыраганын, түйшүктү көбүрөөк тартып калганын жаш кезинен эле мен билип калдым дагы. Ата энемдин мүмкүн болушунча сыйлоого, барктап алууга аракет кылдым. Колдон келишинче. Атамды деле, апамды деле бир жолу эсимде, студент болсом дагы барып кайра ооруп калат, барып врачка дайындайм, баса берсем чыгып кетет, кайра ооруп калат. Анан бир күнү атама айттым, ата, апам бериңиз, болбосо мен келбейм, бериңиз үйгө тияка алып барып, шаарга алып барып дарылатайын деп. Анан Акынбаев калып келип, буту кулгуна болуп кеткен экен, сөөөгү чирип кеткен экен. Ошону операция кылдырып, айыктырып, жакшынакай кылып жеткирдим. Ал студент кезимде. Кийин дагы 3 жолу операция болду. Ошол апам эки көзүнөн болду, такыр көрбөй калган да. Жакшынакай көрүп, көздөрү жакшы кетти. Анан бир жолу бутунан, бир жолу өтүнөн. Апамды деле, атамды деле мен абдан жакшы кароого аракет кылдым, колуман келишинче. Атамы да көп доктурга жаткырып, маал менен дарылатып турдук, апамы деле ошентип карап турдук. Кээде чакырып алып, жибербегенге аракет кылабыз. Эми үйдү, өздөрүнүн үйү менен атамын бир сөзү бар эле бизди күлдүрүп. Ой, биериң түрмө экен да, шаарың. Түрмөгө камап койгондой эле отурат экенсиң, кетем деп эле чыркыла берчү да. Анан ал жагынан анан атам өлөрдө мен атайын бир айга Кыргыз Билим Берүү Академиясында иштечү элем. Жетекчилигине мен терең ыраазы болуп жүрөм. Атамы багышым керек, жок дегенде өлөр алдында, анткени өлөрүн билип калдык да. Врачтар аркылуу, врачтарга барсак ушундай диагноз коюп койду. 2 ай жашайбы, 3 ай жашайбы деп коюшту да. Анан бир айга 5 содержание отпуск жазып алыптыр, анан барып карадым. 13 күн өзүмдүн колум менен балдардын баарын бошотуп, бирок баары келип атышты. Боз үйгө экөөбүз жатып алып, мен компьютеримди коюп алып, чыгармачылык кылып, атам уктап атканда. Ошол жерде 13 күн күндүр түндүр уктабай өзүм карадым. Атамдын алдында ошону менен кичине ыраазы болуп калдым да. Жок дегенде өлөр алдында кызмат кылып калдым атама деп. Эчке чыкпай калды да. Апама ооруп атканда барып келдим, бирок биз барып келгенден кийин эле бир 2 күндөн кийин, 3 күндөн кийин кабар келип калды да. Барып неберелерин, атама деле, апама деле неберелерин апарып көрсөтүп, колдон келген жасадык. Өкүнүчтүүсү ушу колунда жүрүп, келин жумшатып, мен бизден кийинки балдары бар, колунда кенжебеги бар дегендей, андан улуулары бар, жанында тамы бар өздөрүнүн. Өзүм колунда жүрүп, өзүм бакпай калганыма өкүнөм. Бул менин күнөөм эмес. Турмуш ушундай. Атамдын дагы бир жакшы жагы, Кенжебек деген кичүү баласы бар. Анан кичүү баласы эрке болот да. Анан пенсиясын чогултуп, анан кийин машина алам дебейби. Анан атаны ким айдайт десем, өзүм эле айдайм дейт. Канча жашта эле анда? 85 жашында. Анан өзүм эле айдайм. Кантип айдайсыз? Ой, мен трактор айдачымын бала кезде деп анан күлдүрүп, анан кийин машина алып берди. Алды. Биз билип эле турдук баласын алып берет. Анан күлүп коебуз. Ой, ата, жок дегенде бир азыраак акча коштуруп коесуз балаңызга десем. Кайсы акчасын кошот деп анан өзү алып берди. Баласын алып берди, өзү айдаган деле жок. Ушундай боорукер киши болчу. Кичүү баласын аябай көкүрөк үчүн деп. Ар бир баласынын кандайдыр бир айылдан мындай бир жер алуусуна, там салуусуна мындай баш көз болуп, шарт түзүп берип, мыйзамдаштырып берип жүрдү да. Сиз азыр мына небере көрүп калыптырсыз, мына элдин уулусусуз. Анан ушундай куракта, ушундай учурларда ата энени сагынуу кандай болот? Сагынасызбы? Атамдын дагы, апамдын дагы видео сүрөттөрүн сактап калгам. Атам абдан сөзмөр, эс тутуму күчтүү адам болчу. Жаңгараш деген баатыр бар биздин айылда. Ошол баатыр жөнүндө бир топ сөздөрүн жаздырып, ошо киши жөнүндө жана башка көп уламыштарды айтып берген. Атамдын эс тутуму күчтүү болчу. Анан атам менен апамды азыр деле ошол көп сагынам. Түшүмө көп кирет. Атам деле көп кирет, апам деле көп кирет. Отуруп алып ыр жазам. Ошол сагынычты чыгармачылык менен чыгарып ийет окшойм го. Ыр жазып койсоң эс ала чөзүң да. Сагына турган адамдар болчу. Өзүбүз
ата чоң ата болуп калсак деле ата энебизди сагынышыбыз бул мындай бактылуулуктун бир белгиси да. Сагыныч бул ошол ата эне менен канчалык баланын жакындыгын көрсөтөт да. Канчалык ата энесине бала ата энеси жөнүндө кам көрүп, ойлонуп, ошолор жөнүндө мындай кандайдыр бир жакшы ойлорду ойлогон адам аны сөзсүз сагынат. Мен сагынам. Жакшы көрөм атамды, кичинекей чагыман, жумушуна кетсе эле көргүм келип сагынам. Атакемди урматтап, атакемди сыйлаймын, ошондуктан атамды көргүм келип сагынам. Менин мындай сыйымды атакем да жактырат, разы болуп күлгөнү көңүлүмдү шат кылат. Атакемди урматтап, атакемди сыйлаймын, ошондуктан атамды көргүм келип сагынам. Жашоо өзү ак карасы менен кызык да. Анан сиздин ата энеңиздин жашоосунда эмне арманы, эмне кубанычы бар эле? Атам деле апам деле балдарынын жакшылыгына кубанч. Ата эне үчүн баласынын ордуна чоголуп калышы, жакшылыктары, ошону билүү, ошого катышуу бул бакыт да. Арманы кандай арманы бар экенин билбейм. Анткени атамдын деле апамдын деле арманы жок эле деп ойлойм да. Бала чакалуу болду, турмушта өзүнүн ордун таап жашашты. Атамдын бир артыкчылыгы бар эле, математика жагынан көз караш абдан жетик болчу. Бул киши менин жанына отургузуп алып, гезит журналдарды аябай окутчу бала кезимде. Байчекей менен ошондо таанышкан. Адабий сынга ошондо көз карашым калыптанган. Дүйнөгө болгон көз карашым ошондо калыптанса керек. Жанагы Ала тоо деген журнал бар эле, аягында адабий сын, публистикалык ой толгоо деген макалалар чыкчу да, ошолорду окучумун мен кичинекейимде эле. Гезит журналдарды аябай көп окучу. Анан ошондон улам атам мага билимди башында эле берсе керек деп. Сиз ата энеңиздин эмисине окшошсуз? Атам окшошмун. Аябай болбосо да бир топ окшошмун. Анткени атам култ мүнөзү бар, жүрүмтүкү, адалет аябай чоң киши болчу. Мен аябай чоң болгон жокмун. Мен дары өстүрбөй койду. Мен көп дарыландым да. Дене түзүлүштү сөөктү өстүрбөгөн дары ичкен, бутум сөөк өсүп кетип. Мен көп чоңойбой калдым, бирок атамдын мүнөзү, сүйлөгөн сөзү, тактыгы, чынчылдыгы, калыстыгы, акыйкатчылдыгы, принципиалдуулугу менде бар. Бирок атам чоң киши болчу. Ата энеси бар адамдар ата энесин кантип сыйлоо керек? Эки досуман улам мен ата энемди барктап калууга тырыштым депчи, колдон келишинче. Ошол сыяктуу эле ар бир адамдын баасы ошол адамга канчалык керектигинен да. Демек, ар бир бала өзүнүн ата энесин өз учурунда, көзүнүн тирүүсүндө мүмкүн болушунча колунан келишинче чай берсе дагы кадырлап, сыйлап, баркын өстүрүүгө аракет кылыш керек. Тил жумшак, каяка бурса кете берет. Адам жөнүндө адамдын көз карашы кандай караса ошондой баа берет. Демек, атасынын анча-мынча кемчилигин, ата энесинин анча-мынча кемчилигин көрбөй, жакшы жагын көбүрөөк көрүп, ошонун жакшы таасирлерин көбүрөөк алууга аракет кылган адам ата энесин баалайт. Демек, ата энесинин бир мезгилде аны жаратып, багып, өстүрүп, эч кимге кор кылбай, эл менен тең кылып, баягы ат уулу менен тең кылып деп манаста бар. Багып өстүргөнүн эсинен чыгарбай, ата энесиз ал адам болбостугун, бул деңгээлге, бул эрезеге жетпестигин ойлосо, ал өз ата энесин өз убагында баалайт. Мына ушул жөнүндө ойлонбогон балдар карлар үйүнө жеткирип коюп атат. Бул кыргыз элинин салтында жок болчу, жат көрүнүш, уят нерсе. Уятынан дагы чоң бир кудайдын эмеси бар, кесир деген. Ал сөзсүз кайтып келет. Сөзсүз ал баягы Нараяма деген Япониядагы тоого бир бала карган атасын, керекке жарабаган атасын аялынын тилине кирип апарып таштап койгон экен да. Аякта карган кишилерди карга кузуңдар жейт экен да. Кийин ошол бала атасын таштаган бала чоңоюп, анан кийин карыганда аны өзүнүн баласы көтөрүп кетип атканда, ошондой бир жолдон баягы атасы айтат да, жолго көтөрүп кетип атканда, балам, мына бул жерден этиятты өт, бу жерде мындай жол бар, дээрде тигиндей бар деп айтып баратса, ата, сиз жолду каяктан билесиз дейт да. Балам, убагында мен ушундай кемчилик кетиргем, атам менди ушинтип ушу жол менен алып барып атамды таштап, өмүр бою өзүмдү күнөөлөп келатам дегенде, анан баланын башына жетип, кайра атасын алып келип, аябай жакшы багып, анан кадырлап калат да. Ушул сыяктуу ар бир бала өзүнүн ким болгондугун, кандай адам экендигин өзүнүн ата энесине карап баалаш керек да.
Анткени ата балага сынчы, эне кызга сынчы дейт. Өзүңдүн кандай адам экениңди ата энеңен сурасаң, так аныктама менен айтып берет. Демек, артыкчылыктуу сапаттарын көбөйтөм десең, ата эненин сынын көбүрөөк угушуң керек. Анын баасын алышың керек. Демек, ошого карап өзүң начар жактарыңды жоюп, жакшы жактарыңды арттырышың керек. Турмушта ар бир адам өз ордун табам десе, өзүнүн ким экенин аныктайм десе, сөзсүз ата бабалардын тарыхын окуш керек, салтын карманыш керек, маданиятын тутунуш керек. Тарыхта жараткан элдик маданиятты, элдик тарыхты жараткан улуу инсандар жөнүндө көп окуп үйрөнүш керек да. Демек, анын кандайдыр бир бөлүгү өзүнүн ата энеси. Ал да тарых. Ата энеңе кандай мамиле кылсаң, эртең балаң сага ошондой мамиле кылат. Ушуну унутпаш керек. Бүгүн сиздер Кыргыз радиосунун толкунундагы Асылдарым уктуруусунан Тоголок Молдо атындагы адабий сыйлыктын лауреаты, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, балдар жазуучусу, акын Аман Карымшаковдун ата энеси тууралуу маегин уктуңуздар. Уктурууну даярдап алып барган Миргүл Наралиева. Кайсыл доор, кандай учур болбосун, ата энебизге болгон сый урматты, сүйүүбүздү терең түшүнүп, алардын көзү тирүүсүндө барктап баалап, жылуу мамиле менен аздектеп, алардын көңүлүн алды илип жүрүп өтөлү.